бир жума мурун вот биздин жыйында силер айтып кеттиңер, что жер титирөө болуп калса, могу Турция маселеси боюнча как раз бүт баарыбыз күбө болуп атпайбызбы? Шаардагы имараттар, салынган имараттар 8-9 балды чыдайт деп айтып калдыңар да. Анан бул эмне анализ жүргүздүңөрбү? Кантип? Ато соц тармактардан биз да отуруп окудук, чыдайт деп айтып калдыңар. Анализ жүргүзүлдүбү негизи бул боюнча? Жер титирөөгө туруктуу директору Кенжетаев Камчыбек. Негизгиси жаңы курулуштарды анализ кылынган жок. Себеби ал долбоор түзүлгөндө ошол 8 балл болсо 8 балл, 9 балл болсо 9 балл, ошого эсептеп, ошого бүт баардык нормага тууралап туруп чыгарат. Ал экспертиза өтөт. Экспертиза өткөндөн кийин уже сейсмостойкий деп саналат да. Жаңы курулуштар текшерилбейт, потому что жаңы долбоор менен салыныш керек. Эгер долбоор жок салынса, уже мыйзамсыз курулуш болуп эсептелет. Токтолуп койсом болобу, Жаник? Ошо сиз туура маселени көтөрүп кеттиңиз, эми тиги маалыматта чыгып кетпеди, Иман Акунулу талант гарантирует 9 балга курулуштарга депчи. Анын сөзүнүн төркүнү мындай болгондо, мына Камчыбек Исмаилович да баса белгилеп кетти, Урмат Карыбаевич архитектор катары мына күбө. Кайсы жерде 8 балл болобу, 9 балл болобу, жердин кыртышына жараша проект жазалат. Ошонун сейсмикалык конструкциялары эсептелинип компьютерге салынат. Мисалы 50 арматура болсо 50, 100 болсо 100. Ошол долбоор макулдашылып келип экспертизадан өткөндөн кийин биздин башкармалык ошо долбоордон удагыдай салынышын көзөмөл менен сопровождать этип ишке апарат. Ал жерде биринчиден ошол курулуш компаниясы кек баш менен жооп берет. Себеби дегенде алар технадзорлорду договор түзүп акчасын төлөп берет. Андан кийин автордук надзор деген, ошол эң биринчи автордук надзор жооп берет. Мына ушул жерге 25-30 этаж курулса, курулушка туруштук берет, мен конструкцияны эсептеп чыктым деп туруп кол коюп берет. Ошонун алкагында биз ишти улантабыз. Азыр шаарда канча курулуш? Шаарда азыр бардыгы болуп 314 объект курулуп жатат. Эми 314 дегенде мисалы бир объектте Ихласта бир объект курулуп жатса, анын ичинде 15тен үй курулганда, мындайча айтканда Бишкек шаары боюнча 514 курулуш иш жүрүп жатат. Анан Бишкек башкармалыкта көзөмөлдөгөн органда канча адам иштейт силерде? Болгону бизде 20 инспектор иштейт. Булар жетишип ататпы 20 инспектор? Болгону 20 инспектор иштейт Бишкек шаары боюнча. Буга чейин 2008-жылга чейин ошо Гостройдун алкагында турганда 65 инспектор иштечи. Азыр 20 инспектор мындайча айтканда 500 курулушка физически да, моральный дагы жетишпей калышы мүмкүн да. Ачык айтыш керекпиз. Мырзабек Жапаркулович, чоң суранышта жаңы жетекчи катары көңүл буруп койсоңор, себеп курулуш тармакты ар бирибиз колдойбуз, бул локомотив экономики дейбиз, сөзсүз өнүгө берсин, бирок коопсуздук дагы бар да, көп жагынан. Анан бизге Мырзабек Жапаркулович, биз бүт барыбыз урматтуу коллегалар, смог маселени көтөрөбүз, бирок реальный механизм решения проблемы жок. По факту. Бул чындык. Башаламандык курулуштар деп айтып атабыз, по факту механизм решения проблем тоже жок. Мен түшүндүрүп коеюн. Вот бул жакта Урмат Карыбаевич Бишкек башкы архитектуранын жетекчиси. Мына Исраилов Азамат Алмазбекович биздин жаңы азыр жогорку кеңеште комиссия түзүлгөн, хаотичное строительство. Жаңы төрага болуп. Мен төраганын орун басарымын, Бизге күн сайын кайрылуулар болуп атат. Жаңы конуштарда салынып атат, бул жерде салынып атат. Көзөмөлдөп коюла, карап коюла. Градсоветтен Урмат Карыбаевич өтүп атат. Анан момдой болот. Жазында биз комиссия по хаотичному строительству чечим чыгардык. Не давать в жилых массивах, где находятся индивидуальные жилые дома, не давать разрешение на подключение Северэлектро, не давать Бишкек водоканалу, архитектуре и всем остальным. Решение подписано Бекешевым Дастан Далабаевичем. Теперь что происходит, Урмат Карыбаевич? Вы уже сколько работаете в Бишкек архитектуре?
Вот, 8 месяцев, вы уже ознакомлены с данным решением. Теперь вы что делаете? К вам поступает на разрешительные, на архитектурные все вот эти документации со строительных компаний. Дайте, пожалуйста, как бы добро на АПУ и ТУ, да? Вы отправляете Бишкек водоканалу и говорите, дайте свой ответ по поводу подключаем или не подключаем. Запрос отправляйте. Бишкек водоканал держит, и примерно к ним обращений пришло от строительной компании в районе 40 обращений пришло. И каждая строительная компания приходит с конвертом Бишкек водоканал и Северэлектро. Архитектура тебе сейчас отправит запрос, дай добро, мы дадим средства. Все будет отлично. Бақытжан, азыр, а то чоң көй болып қалып атат. Көбінчөсі момдай индивидуальный жилые дома Ленинский районда көбірек салынып атат. Азыр мага көп арыздар түшүп атат. Анан Урмат Карыбаевич, силер запрос Бишкек водоканалга жиберип атасыңар. Ошо менен турат бүт. Курулуштар токтоп атат. Азыр бүт бары шаардагы строительный компаниялар жүргөн. Бүт бары лакомый кусочек Ленинский район, верхняя зона. Чоңарык, Ортосай, Киргизия, жыл массив Ынтымак, Арчебешик. 5 жыл массивтерде жүрүшөт. Мырзабек Жапаркулович, көзөмөлдөп койгулачы. Жаңы мыйзамды по архитектуре и градостроительству жазып келгиле. Талаптар болуш керек. Анан везде индивидуальные жилые дома, и раз вы разрешение даете на строительство многоэтажного. Ну так же не пойдет. Политика же должна быть градостроительства. Четкая и ясная. Урмат Карыбаевич, вы если забрали на себя, то вы уже полностью должны нести ответственность. Градсовет на вашей? Да, Тора. Уже. Тогда уже не получится такой момент. И четкий, вот, Тантамович, вы говорите, авторский надзор, это все. Чоуткла битпарын, которые разрешение дают, дизайнерские все, архитектурные битпарына, дагы бир жолу эскерүү бергиле. Эскертип койгула, что жоопкерчилик болот. Биз күтөрүп жер титирөө мына Турцияда канча сапаттуу деп айтып атабыз. Вот факт случился. 47 000. Кудай сактасын, но Бишкек шаарында биз смогтун маселесин чечебиз дейбиз, чечилбей атат. Урмат Карыбаевич, последний у меня вопрос. 47-й колония. Проект пришел на этот многоэтажные дома? Эскизный проектisi келди, концептуальный. Ну, кто его составил? Кто оплатил? Оплатасын билбейм, анысын. Ну, ким силерге, ким аркылуу келди? Вот 47-й колонияны бүт барысы айтып атат, что ошол жерге чоң кабаттуу үйлөр салынат депчи. Эскизный проектти ким төлөдү? Буга чейин эскизный проектти Бишкек архитектура анан ГПИ чогуу жасаганбыз. Ар кайсы нагрузка менен 3,5 миңдик, 4,5 миңдик, 5 миңдик кылыпчы. Бүгүнкү күндө азыр инвесторлорго кайрылган, ошол боюнча азыр ар ким проект жасап атышат. Ким кааласа ошо менен келип сунушун берип катышса болот го дейм. Кайсы жакка катыш керек экен? Ким уюштуруп атат ошо конкурсту? Кандай болот экен? Бүгүнкү күндө ал жердин ээси биринчи такталыш керек, ким болот? Ну, Урмат Карыбаевич, не лукавьте. Эгерде силерге эскизный проект келсе, силер эскизный проектти чогуу иштеп чыксаңар, ким азыр ээси 47-чи колониянын жерин, 8,5 гектарын ким ээси? Управделами ээсиби? Ким? Муниципалитетпи? Жердин ээси мурдакы ГСИН болчу. Азыр болсо ФУГИдеби же МЧСте ошол толук маалымат билбейт экенмин. Мага расмий жооп берип койгула, Урмат Карыбаевич. Анан кайсы нагрузка менен силер ошону карап чыгып, ошол жерге 10 000 батир салабыз деп атасыңар. Анан хорошо, инвестор боюнча силердин көзөмөлүңүздөрдө эмес, бирок эскизный проект салынып атканда ошол жерге мектеп, бала бакча. Мен Акылбек Үсөнбековичке киргем ошол боюнча, и уже какшап бүттүк, айтып атабыз. Жаңы конуштарда парктар жок. Давайте парк кылып коелу. Чоң бул көйгөйдү чечебиз да ошол жердеги жаңы конуштардагы. Силер дагы как специалист катары, Мырзабек Жапаркулович, силер дагы өзүңөрдүн оюңарды айтып койгула.
Потом поздно болот да. Бир эле Урмат Карыбаевич, у нас у всех у госслужбы и у муниципальной службы, у жетекчилерде прозрение и глаза открываются только кызматтан кеткенден кийин. Любой менен ана кофейняда сүйлөшсөңөр эле бүт бар айтат да, билейин бул жакта туура эмес, бул жакта эме болчу, мен айтканмын депчи. Азыр силердики мүмкүнчүлүк бар айтканга, что бул жакта туура эмес депчи. Позицияны айтканга силердин мүмкүнчүлүгүңөр бар. Угат силерди. Азыр бийлик угат.